Мамлекеттик кадр кызматы улуттук кадрлар резервине талапкерлерди тандоо үчүн сынак өткөрүүдө. Быйыл тандоо экинчи жолу өтүп жатат. Сынактан өткөн жарандар мамлекеттик жана муниципалдык башкы жана жогорку кызмат орундарын ээлөөдө артыкчылыктарга ээ болушат. Кадрлар резервинин эреже тартиптери тууралуу кабарчыбыз Самат Асипов. Улуттук кадрлар резервине сынак быйыл экинчи жолу өтүп жатат. Мамлекеттик кадр кызматынын имаратында ага документтерди кабыл алуу иштери кызуу жүрүүдө. Мамлекеттик кызматта иштеп жаткан Кубанычбек Намазов да бүгүн документ тапшырууга келди. Ал катардагы мамлекеттик кызматкер. Өз күчүн сынап, жогорку мамлекеттик же муниципалдык кызматка баруу ниетинде. Бүгүн ошо Нацр резервге тапшырганы келдим. Өзүмдүн деңгээлимди карап текшерип дегендей. Анан кийин Кудай буйрса жогорку бир кызматтарга өзүмдү салып берейин, иштеп берейин деген ой менен келип атам дегендейчи. Документ тапшыргандан кийин 1-2 жума аралыгында талапкерлер тесттен өтөт. Анда баш мыйзамдан тартып эмгек кодексине чейинки жалпы укуктук база боюнча 60 суроо берилет. 42ден көп суроого жооп бергендери андан аркы баскычка өтөт. Биринчи сынак былтыр өтүп, анда арыз берген 800 жарандын ичинен 34-ü улуттук кадрлар резервине кабыл алынган. Сынак мындай оңой эмес, анткени бул улуттук кадр резервинин бул эми Золотой фонд страны деп койсок болот. Ченемдүү укуктук актыларды мындай начарыраак билгендер ошо өтпөй калды деп ойлойм да. Эми бул туура эле, эми баары өтүп кетсе, мисалы үчүн кантип ойлойсуз, анда сынак мындай слабый деп эсептелинип калат да. Чыңгыз Кененбаев улуттук кадрлар резервинен жогорку административдик кызматка дайындалган. Азыр финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын статс катчысы. 2007 жылдан бери бул мекемеде адис катары иштеп келип, былтыр улуттук кадрлар резервине өткөн соң 6 айдан кийин 2018 жылдын октябрь айында кызматка дайындоо чечими чыккан. Бир органда ар кайсы себептер менен кадрлар алмашы мүмкүн. Анын ордуна башка компетенттүү адамды табыш убакыт талап кылат да, убакытты. Эгер анын ордуна башка келсе, аны окутуш керек, көп убакыт керек да, ресурстар талап кылат. Ал эми улуттук резерв болсо, ошолорду убагында топтоп, аларды текшерип, алардын деңгээлин билип, ошонун негизинде резерв абдан мамлекетке дагы, мамлекеттик органга дагы аябай пайдалуу болот да. Бирок мамлекеттик кадр кызматынын адистери улуттук кадрлар резервинен жогорку жана башкы кызматтарга дайындоолордун саны аз болуп жатканын айтышат. Анткени көп талапкерлер мекеменин өзү өткөргөн сынактан өтпөй калышат экен. А негизи мамлекеттик органдар бош орун пайда болору менен кадр кызматына кабарлайт. Сынак жарыялагандан бери азыркы күнгө чейин 225 ваканттык орун болду. Башкы жана жогорку кызмат ордуна 33 киши өткөн жылы катышты, бул жылы 3 киши катышты. Улуттук кадрлар резервине сынакка квалификациялык талаптарга шайкеш келген 21 жаштан жогору мамлекеттик жетекчи кызматтарда 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар жарандар катыша алат. Бүгүнкү күнгө карата конкурска катышууга 150дөн ашык жаран арыз берди. Ал эми документтерди кабыл алуу 21 февралда кечки саат 18:00 аяктайт. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.